Булак деген айылга баратабыз азыр. Саан уй чарбасы бар экен, ошону тартабыз. Биз Миңбулак айылына келдик. Осмонкуловдордун чарбасындабыз. Саан уй чарбасы, сүт чарбасы деп айтып койсок болот. Анан неберелери Нурсултан деген жигиткен. Ошол азыр биз ушул уйларды тартмакчыбыз. Анан сарай жөнүндө бука дагы бар экен, музоолорду да тартабыз. Аппарат бар экен, тоют маселеси, жер маселеси, ошонун баарын сиздерге жакшы бир кенен видео кылып айтып бермекчибиз. Нурсултан, сарайды сүт чарбасын качан баштадың? Бул 2-3 жыл болуп калды. 2-3 жыл болуп калды, 2-3 жыл болуп калды. Мурда жылкыбыз арбыныраак эле. Жылкы арбыныраак. Жылкыдан ирден албай койдук. Анан койдук. Ушу уйду туура көрдүк. Жылкы болгондо лотерея болуп калат экен. Күмөн да. Күмөн, Анан уйдук болсо бул 100% болбосо да 90% тууп берет экен. Анан ооруп сыркап калса да колдо турат. Карап арылып алат экен. Анан уйду туура көргөнбүз. Уйга өттүк ушинтип. Уй жакшы болот экен аябай. Сүт багыты, Булар сүт багыт эми сандан сапатка эми өтүп келатабыз кичине түшүнүп. жаңыдан түптөп келатасың буюрса. Өтүп келатабыз. А дегенде биринчи башын көбөйтүп алды анан. Карындаш менен. Мынакей достор, бул жерде канча баш уй бар? Азыр саан уйдан 20 баш бар. Саан уйдан 20 баш, Анан общий чарбалыкта 45 баш бар. Торпокторунун. Торпоктору, музоолор менен 45 баш. Музоолорун кошпойм. Музоолор өзүнчө, Музоолор өзүнчө тек. 45 баш субайлар менен, ошондо. Субайлар менен. Ар жакта да бар. Ичинде. Ар жак башы бүтелек сарайдын. Саан уйлар болсо, жаңыдан тууп, сүттөрү келип, Азыр ушул тапта сүт берип атат. сүт берип атат, жакшы сүт берип атат. Алды канча литр сүт берет? Алды 12-13 чейин берет. Жакшы уйлар, чоң-чоң уйлар. Чоң-чоң уйлар, Калгандары. Музоолордон тышкары, Музоолорунан тышкары. Музоолордон тышкары 12-13 литр сүт экен. Орточо бир 10 литр экен да. Орточо 7. 7, музоолорунан тышкары достор, музоолорунан тышкары 7 литр экен. Бул шүз бука Галштейн парододан кийин эле ушул турат экен. Сүт багыты боюнча. Сүт багыты боюнча. Анан ушул буканы күздө алганбыз, былтыр күздө. Күзүндө. Азыр могу уйлардын баарын ушул букадан качырып атабыз. Ушул сүт багыты деп. Анан ушундай уйу барлар келип атат. 18-20 литрден сүт берет экен. Швейцтері, Алатоо швейцтері. Бул болсо чарбаныкы, таза чарбаныкы, таза кандуу. Таза кандуу, андай айлападан кошуна колоңдордон эки жактан келип калган кишилер справкасы менен келип качырып алып кетишет. Ал болсо 1000 сомдон. 1000 сомдон, бир үйдү качырган 1000 сом экен. Мынакей аты да жазылып экен, Баравик деп турат. Бул кайсы чарбаныкы? Бул Мен билгенден Камчыбайкеден чабрец деп атса керек эле. Чабрецтен алып келип, анан сен Камчыбайкеден алган турасың. Камчыбайкеден 155-ке сатып алганбыз, ошол авторунак жакта Чабрец деген фирмадан келди. Ал чабрец дагы ошо сүт багытындагы Чарба, чоң чарба ал. Анан ошонун букасы экен да. Мынакей мунун азыр салмагы 1 тоннага чоңдап калыптыр баягы мен көрүшүмчө да. Чоң бука экен, көз тийбесин, машаллах дейли. Жакшы бука экен аябай. Муну да азыр эшиктен бир жакшы тартсак болот, өзүнчө кылып баягы ойноп кишилерди кичине качырып коет экен. Атайын сүзбөк, бирок ойнойт. Арт жагы менен өтө берсек болот. Жер канча жер иштетесиң, канча тоют кандайсың дегендей кышкы сезонго? Бизде мурда 12 миң жан менен чыгыптыр. Чарба эми дыйкан чарба тараган маалда. Ошондо бизге 3 гектар 10 сотук тийиптир. Ошол 3 гектар 10 сотук жерди иштедим. Жылга тоют 2000 боо жинайбыз. 2000 боо? Анан 2 тоннадай арпа. Анан быйыл буюрса могу 2 жылдын жүзү болуп калды, могу чарбага жаңы өтүп келдим. Эми буюрса селосун дагы жасап,
Кеңейткенге. Кеңейтип, Тоютту кеңейтип. аны. Аа, Бизде неме эң асыл коюбуз сүт да, сүткө өтүш керек. Сүттү болсо үйүбүздөн алып кетет. Учурда 70-80 литр сүт өткөрөбүз. Учурда азыр, Ушул тапта. Сүт азыр бизде канчадан алып атат? Азыр бизде 17-19дан алып атат. 17-19дан. Майлуулукка карайбы бизде? Ооба, майлуулукка карайт. Майлуулугу 3 болсо кымбатыраак алып берет. Кымбатыраак, Анан 2-7 болуп калса 15-16 чыгып калат. Майлуулук канча чыгып атат азыр? Бизде ушунда менден азыр 3-2 чыгып атат. 3-2, жакшы майлуулук экен негизи бизге нарын шартына. Эртең менен чөбүн салам. Андан кийин жемин жешет. Түштө кайра бир саман салынат. Булардын сиңирүүсүнө деп. Анан кайра эле кайталамма. Кечинде кайра эле жем баягы эле норма менен. Ошондо канча жем жеп атат бир баш? Бир баш 2 килограммдан жеп атат. 2 килограммда. Субайлар биркеден эле таталап эле калат. Буюрсаң баягы жаңы башталып кийин буюрса көбөйткөнгө аракет кылат экенсиң да. Кийин буюрса көбөйтсөк, буларды буюрса эмеге алмаштырабыз деп турабыз, породага сапатын көтөбүз. Тиги букадан булар качса бүт швец тукуму түшүп берет экен да буюрса деп туралы эмне жылы, Эмне жыл келсеңиздер. Жакшы экен. Сарай эми сарайдын жанагы көп кишилер сурап калат бизде размерлери кандай деп. Качан салынды, анан канчага канча ошол жөнүндө айта кетсең. Сарайдын биягы болсо 17,5. Узун, Туурасы 10,70. Туурасы 10,70. Дегендерге туурасын 10,70 кылсаңыздар, могу үстүндөгү стропила 1,50 көтөргөндө маңдай фронтонду. Эки четтен аралабай тош-тош келип калат. Теди фронтондор да? Фронтондор. Анан бунун ичиге деле көп тасмайт. Анткени вытышкалар бар. Вытышкалар бар. Анан биягын болсо былтыр урлаганбыз. Ошол жакты да карайлы. Биякта торпоктор бар, анан Герефордтордон алып келип койгонбуз. Биягы менен баралы. Биягы бүт элек быйыл буюрса ишке киргизебиз деп турабыз. Бияк болсо бетон экен, стойкалар. Жанагындай байланмас азоолорду байлап токтотконго деп ушундай бетон кылып туура көргөнбүз. Тиягы жол чыгып кетет. Көчөдөн түз кирмей калып. Могул 2 Герефорд бар экен. Булардан букадан качты. Бирөө болсо тууду. Бирөө тууптур, 92ден келген. 92 миңден. 92 миңден. Бирөө тууду, бирөө болсо кысыр экен, анан букадан качкан турбайбы? Тигинси да букадан качты. Анын музоосун азыр өзүнчө тартабыз, бияктан чыгып. Могул жылуулаган жактары кандай болду үстүлөрү? Фольгой стеклото менен жылууланган. Ошол шифр болгондо булганып, могу рейкалар суу болуп ийилип кетпесин деп. Анан ушундай фольгой стеклото кылгам. Рейканы жышыраак бергенде тиги самсалабай түз тартылып тура берет. Анан шамал биякта катуураак болгондуктан тигин профилге кайра эмеден менен бекитип койгон. Бекитип койгон турбайсыңарбы? Треугольник менен. Анан биягын сесма поездга бекиткенбиз. Сесма поезд кылып коюптур, бул болсо жердин алды менен келди. Электричествобу? Биякта мындай. Светтер да жакшы экен, аябай жакшы жарык кылат экен. Анан дегеним могул кыш колго куюлган кыш тууралуу айтып берсең, жылуулук жөнүндө. Болгондо бул кыштын немеси 30 квадрат болгон. Байланганга деп чоңураак кирпич менен куюлду, салынган. Анан белки песколоктон мунун айырмасы мунун ичине кыроо толбойт, турбайт. Кыроо болбойт, Кыроо болбойт, жылуу болот. Ошон үчүн ушул анан биздин чөнтөгүбүзгө дагы ушул кыш туура келгендиктен анан кыш куюп эле көтөрүп алдык. Кыш менен жылуу болот экен да негизи. Чилдеде бизде эшикте минус 30-35 болуп атканда сарайдын ичи плюс болуп турат, Плюс болуп турат. Анан бука менен могу саануйлар болсо дровилка менен чөп талкалап турат. Дровилка. Анан могул акырлар тууралуу, акырлар жакшы жазылыптыр негизи аябай. Мага жакты. Неме куюлган, арматура салынып куюлган бул акырлар. Маңдайын кичине бийигирээк кылганбыз, чөп бери чачылып кетпесин деп. Түшпөсүн деп, Анан могу акырдын ичинде да уклон бар. Суу кетет. Сууну башынан кое бересиңби же кандай? Жок, сууну болсо быйыл неме калбай калды, былтыр эле бүттүм бунун иши. Анан бизде бурт этип кирген машина келбей калды. Таза суу келбей калды. Кара сууга эле айдап барып сугарылып атат.
Анан эми буюрса могу сууну бурт этип чыгарып алсак, мунун ичинде мындай неме бар. YouTube'дан көрүп эле ушундай жаза албайбыз. Журну, болду. Сууну болсо буюрса. Сууну болсо быйыл бурт этип, айылга кичине эме таза суу элдин баарына эле кыйын болгондуктан. Ооба. Мынка тонна суу кирип кетет, ошон үчүн бурт этип эле чыгарганы туура көрүп ошол техниканы күтүп атабыз. Буюрса келет ал техника. Бизге келип атат негизи ал техника. Бизге келип атат. Ооба, мен да көрүп калып атам, бурение кылып деди ылдый жакта чыгаргандарды. Аппарат болсо тарталы. Аппарат жөнүндө да тарталы. Аппаратты сүт саачу аппаратты качан алдың? Бир 10 күн тегерек болуп калды. 10 күн, Эми ага чейин кол менен эле салып аткан уйлап. Анан бул болсо канттан барып келдик. Киршок деген айылда. Канттанбы? Канттан барып Киршок деген айылда келдик. Ошакта бизден бир туугандарыбыз сабак экен. Ушул аппарат 42 миң сомго келди. Мунун берки кытайскийлерден айырмасы, муну салып коюп, баягы жумуш болуп алаксып кетип калган учурда бул кактап ийбейт, канын чыгарып ийбейт. Алабыз деп ушундай аппараттарга кызыккандарга ушундай турецкийни алыңыздар деп сунуштайт элем. Анткени могу саап бир 5-6 мүнөттө да саап бүтөт, 10 литр сүт чыкчу немени. Уйду. Бул массаж кылып тура берет. Вдруг сүт чыкпай калса. Сүт чыкпай калган учурда массаж кылып тура берет. Уйлардын эмчектери да кесилбейт. Андай неме болбойт, бүт жуулуп, тазаланып, салат. Кандай кылып көндүрдүң? Башында кыйынчылыктар болдубу? Дегенде башында көнбөй жатты уйлар кичине. Анан тушадык. Анан азыр болсо көнүп калды. Музоону салбайсың? Музоону салбайбыз, музоолорду эме менен сүт беребиз, бутылка менен. Баклажка менен. Чакан түйүндө соскалар чыгып турган немелер бар экен, ошондойго буюрса ойник бутун аты жазып, музоолорду ошондой кылып көндүрөбүз деп турабыз. Тиги аппарат менен сааганда жакшы башында ийбей койду да, ийбей сүттү бербей, ошондой кыйынчылыктар болду. Башында музоолорду салып ийдирип алып анан тартып аттык. Азыр көнүп калды, астына жем коебуз. Жанагындай кызылчанын немелери тууралгандарын чытап беребиз, ошо менен эле булар ийип эле. Аягына чейин, сүт болсо берип аткан экен да. Сүттү болсо буюрса берип атат. Жакшы. Канча мал салат ошондо? Буйлар 2 мал салат. 2 мал, эртең менен кечинде экен. Эртең менен кечинде. Ошондо ушул тапта бизден 70-80 литрдей ушул тапта сатып атабыз. Жакшы. Булар бизге 25-26 миң сомдой эме киреши болот айына. Буюрса мындан ары дагы көбөйткөндө көбөйтүп, айдан ушундай жанагындай бош жүргөн адамдар болсо жумушка алып деген. Жакшы. Ой максатта турабыз. Уйлар азыр жай мезгили келатат. Анан жайлоого кетеби? Жайлоого кеткенде быйыл болсо неметпей калдык. Ошо өзүбүздүн агалар чыгат, ошолорго эле беребиз. Ошолор багып карап келишет. Сайытпы ал жерде, сайбы? Аяктан саашат. Кээ бир мисалы саба десеңиз сабайт. Саачулардын сайт, музоолор түгөт албай калгандар бар. Ошо кыргыздардын танылма уйлары. Анан ошон үчүн музоолду түгөт албай биз ушуларды саа десек ошолор сайт. Өзү түгөтчүлөр болсо сабайт. Келечекте кандай кылган атасың? Негизи такай сайын деп атасыңбы же жайлоого барып саап кандай планда атасың? Келечекте жайлоого чыгабыз деген ой бар. Ал жерден да сүттү өндүрүп, Ал жерден да сүттү өндүрүп жанагындай дагы бир-эки аппарат алып, ошондой сүт болсо жайлоодон саап бул жерге алып келип өткөрүп, жакшы экен пландар. Же болбосо баягы кышта туудуруп ошондой деле пландап койсо болот негизи, кыш мезгилинде туудуруп, кышка пландап тоюп баягы кенен болсо дегеним да. Бизде болсо нарын өрөөнүндө тоюп жерлер жакшы иштетилбей тартыш болгонуна байланыштуу кичине ушул жактан жаңы баштап келатабыз да биз баары. Баштап келатабыз. Акындык менен жетишебиз. Жакшы. Бүт сарай боюнча суроолорду бердик окшойт. Тоют боюнча
уктуңуздар өзүңүздөр. Мону эшикке алып чыгып тартабыз го, буканы акырын. Анан музоолорду тарталы. Аппарат жөнүндө болсо, мына аппарат жөнүндө сурап аткандар көрдүңүздөр. Турецкий аппарат алыш керек экен да. Барабикти чыгаралы эшикке. Швиц буканы барабикти эшикке чыгардык. Салмагы 1 тоннага чукулдап калыптыр. Мунун жашы? Мунун жашы 2 жашка эми толду. 2 жашка эми толду, Кунан бука экен. Бизге келгенде 1 жаш 3 ай болуп келген, тайында келген. Тай бука болуп келгенде. Салмагы бир 700-800 кг болсо керек, Сондай болуп келген, чоңураак болчу. Биякта саан уйлардын жанында туруп, кыштата сарайда туруп, бул да эти көтөрүлүп кетти бирки. Азыр ушул тапта уйларды качырып атабыз ушул букадан. Бул жана сүт бааты боюнча экинчи орунда турган порода. Швиц таза кандуу, Кичине качырып келип түспөйт. Өзү Оюн салып кетет экен, ойноп кетет. Жакшыраак болуп баа деп келгенде уже аябай ойноп болчу, эми токтолуп неметип калды, кичине жогошуп. Жанына туруп көрсөң ошондо бою Азыр 1,60 экен. 1,60 экен, 1,60. Жакшы. Мына таза кандуу швиц букасы Чабрецтен келген. 2 жашында ушундай 1 тоннага жетет экен. Өзү генетика, күчтүү. Анан муну кандай пландап атасыңар ошондо? Муну эми айылга алып калалы деп, айылда кезүүгө кошолу деп. Ушул ошондой пландап турабыз. Анан айылдагы уйларда кичине порода тууп, сандан сапат коюп алыштын деп, айылга кичине болсо да бизден салым болсун деп. Ушу кезүүгө алып калалы деп турабыз. Кетпейт экен да бул башка жака. Жайлоого кетпейт. Айылдагы уйларды качырабыз. качырып, анан тукумду жакшыртууга калат экен. Азыр болсо ойноп атат, Сарайда байланып туруп кичине болуп калыптыр. Мына коротко чыкканга кичине. Мына сарайдын биз тышына чыктык. Тышы ушундай экен да. Вытяжкалар турат дейне. 6-7 экен, ушундай. 7 вытяжка экен да. Мынакей, салам десеңиздер. Негизи нарынга бизге пскоблок менен эмес, ушундай кыш менен салыш керек экен, Ушундай жылуу болот экен, Каражаты да асыраак кетет. Ошондо канчага турду мунун баасы? Божомол. Усталардын немелерин кошкондо миллионго чамалап кетти. Миллионго чамалады, Мунун узуну 30, турасы 17. 30 экен да тияка, Турасы болсо 10-70, 17. Фундаментке зак кетпесин деп түйүнө дагы цемент коюп койдук. Жерди кастыңбы? Нөлүн 60, 40 менен кастык. Анан ар бир туман немелери 80 касылган. Алдына эмне төшөдүң? 60 см касып. Астына бүт эле бетон куюп чыктык, үстүнө 4төн арматура салган. Алдын кайра бетон менен куюп чыккан турбайсың бе? Ошон үчүн бул эми жарылбайт да, Ошон үчүн жарылбайт. А так бизде тоң бар да, тоң көтөрүп салыш мүмкүн да негизи. Анан жакшы кылып турсаң 60 см болсо, эми баягы 80 см чейин тоң жүрөт да. Бирок көтөрбөйт экен да, жарык жок экен да, Жарык жок буюрса. Жакшы. Мына сарайдын тышы ушундай экен. Биз берки кыргыз уйдун балдарынан түшкөн музоолор, булар болсо беркинде эле букалардан түшүптүр, Булар болсо айылдагы эле мурда кандай букалар жүрсө ошондой эле кыргыз эле букалардан түшкөн. Эми жана швиц породасын кошуп сапат койтуп келатабыз. Андай деле чоң болбойт. Чоң эле уйдун балдары чоңураак болсо. Эми моякта бир жана Герефордтун бирөө тууган. Кара экен, Меникиндеки, мен да Герефордтун, меники Акбаш да, казактын Акбашы да. Анан булар аябай нык. Тигилерден аябай бат чоңойт. Булар тигилерден бир айга кечирээк туулган. Булар канча болду аз убакыт туулганына? Булар бир 20 күндөй болуп калды. 20 күн, 20 күндө бул күнүгө где-то 200 грамм 300 граммдан кошот окшойт. Мен аны таразага тартып келген жокмун. Жок, бул жакшы 500-800ге чейин кошуш мүмкүн. Анан тартып турсаң болот да таразага. Эми да ушундай кереги букадан алып келип кошолду деп атабыз. Буларды ургачы. Бодур экен.
Меники да видеосу бар, көрсең болады да, точно оппоқ шошкенде өтір. Бул торпок мын тигинден бир 15-20 мың эртерээк тул. Бул торпақ, Бул торпок. Мынакей айырмасы. Бул андан айырмасы салмактуу дагы мына сыймалашып турат, майлашып. Жакшы торпақ. Бул торпақ көбүрөөк болгон окшойт, Бул жанагы чоң күрөңүн маласы. Ушунун энеси жана 13-14 литр сүт берген ушул. Булар ошондо канча? Бир 4 литр, 5 литр ичеби күн сайын? Күнүгө 2,5-3 литрден булар жем жейт. Жем жейт, кичинекейлер ичет да? Кичинекейлер бутылка менен сүт ичет. Ал бул ачлык болсо жемден төгүлтүрүп койгондон жемден жейт. Чөп болсо такай алдында. Чөп болсо такай алдында, суусу болсо тиз коронун ичинде. Буюрса жакшы. Мынакей достор, ушинтип жаңыдан башталып келатат. Эмдиги жыл болсо Швецтен букаларды, Берсеңиздер Швецтин торпокторун көрсөтөбүз. Букаларды, музоолорду ургачыларында көрүп калат экенбиз, буюрса. Биз тартып бүтүп калдык. Эми сөздүн аягында Нурсултан өзүң айта кет, жанагы жаңы баштайын деп аткан жаш фермерлерге же болбосо баягы жаңы ушундай чарба курам деген кишилерге кандай кеңештерди берет элек? Чарбаны баштаардын алдын жакшылап пландап алып, кайра бузбагыдай кылып, биз дагы элдерди көрүп, ушул YouTube'дан көрүп, mana ошолорду туурап салдык. Биринчи мал күтөм дегендер ушундай условиясын түзүп алып, анан мал курасаңыздар аябай удобный. Нарын жеринде дагы ушундай сарай салып алып, иш кыла берсеңиздер болот. Ушундай сөздөр. Нарында дагы сууга карабай шартты түзүп алып, иш кылсак болот экен демек. Мейли достор, каналга жазылыңыздар. Сиздерден бармак дөйдө. Видео жакса комментарий калтырып, анан лайктан басыңыздар. Видео менен башка тааныштарыңыздар менен бөлүшүңүздөр.